Арбаңыздар ардактуу теле көрүүчүлөр, ишембинин эрте таңында 5-каналдын Ырым Айран программасы аркылуу көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн күнгө ишемби 17-июнь таң атары менен эле күндүн жылуулугу 25 градусту көрсөтүп жаткан учуру. Биз болсо сиздердин көңүлүңүздөргө жылуулук, жүрөгүңүздөргө мээрим каалоо менен биргеликте бүгүнкү программабызды баштайбыз. Алгачкы коноктор менен тааныштырайын. Бизде бүгүн өзгөчө коноктор бар. Кимдер деп сурап жаткан болсоңуздар, бизге келген таэквондо мүчөлөрү, таэквондо боюнча бир канча мелдештин ээси болгон мыкты биздин Кыргызстандын келечеги. Ошол эле учурда агайы Арген. Кош келипсиздер. Рахмат. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы. Жакшысыңарбы балдар? Жакшы келдиңерби? Аябай кубанып, мындай эрте менен эрте койгонуп, ушундай келип калдыңарбы жакшы маанайда? Азамат экенсиңер. Таэквондо бул чындыгында эле балдар үчүн абдан пайдалуу, ошол эле учурда спорттун мыкты түрү деп айтсак болот. Олимпиадалык түргө кирген. Ошол эле учурда Түштүк Кореянын улуттук оюну болуп эсептелинет экен. Келгиле балдар, бул спорттун түрүнү кантип тандап калдыңар эле? Келсең айтып көрчү. Азания. Апам тандаганда ошо кичине кезимде бабам мен спортко эме жөнөтүп таштаганда ошо. Ата-энесин каалоосу менен келген. Ата-энең сени спортко жөнөтүп таштаган, Ошол жака келген күндөн баштап мына ушунча медалдын ээси болуп сен спорттун чебери болуп калыптырсың го. Кел, сен атың ким, таанышып алалы? Азалия. Азалия, Азаматсың. Канча жаштасың? 10 жашта. 10 жаштасың. Азаматсың. Дагы ким, кандай болуп келип калды эле бул спортко? Ben de birinci Mikrofon. Ben de birinci aytkan болчу, барып жакса барасың, жакпаса барбайсың депчи. Барганымда мага жаап калды. Анан жакыныраак койсоң? Жаккан болчу. Ушинтип эле до конца баратым да. Азаматсың. Мына бүгүнкү күндө ушул спорттун түрү менен силер көптөгөн жактарга да чыгып жүрөсүңөр, мен билгенден. Алматыга барып келдиңер, жакында эле Ошко барып келдиңер. Силер жашсыңар, албетте ийгилик эрте жана жаш чагыңарда силерге жылмайып жатат деп эсептейбиз. Ошол эле учурда Олимпиада оюндарынын катарына кирген таэквондо спорту боюнча спорттун чебери, эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү, Каракурдун ээси, машыктыруучу Акылбек уулу Арген. Кандайсыз? Рахмат болсун. Эл менен кенен амандашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарга салам. Сиздерге чоң ыраазычылык, бизди ушинтип конок кылып чакырганыңыздарга. Биз өзүмдү тааныштыра кетсем, атым Арген, өзүм Баткен областынан болом. Бул таэквондо спортуну ошол жактан тандап, ошол жактан машыгып, шаарга студент болуп келип, ошол жактан улантып, азыркы учурда машыктыруучу болуп иштеп келем. Ошол окуучулар менен 2 жылдан бери иштешип, көптөгөн ийгиликтерди жаратып келдик. 2 жылдын ичинде биздин ошол жараткан ийгиликтерибиз, бул Азалия окуучум, ошол биринчилерден келген окуучум. Бул деле Каракол шаарына барып 1-чи место, Казакстан шаары, Алматы шаарында өткөн турнирде 2-чи место, андан сырткары Бишкек шаарында өткөрүлгөн турнирлерде 1-чи, 2-чи, 3-чү местонун ээлери. Андан кийин Ахмат келген аз гана болсо дагы жакшы ийгиликтер жаратып келатат. Жакында эле Бишкек шаарында өткөрүлгөн эл аралык турнирде 3-чү место болду. Азаматсың. Андан кийин Алмазова Аруке, бул окуучум, бул деле башынан бери келет, 2 жылдан бери машыгып келет. Каракол шаарынан 1-чи место, Кант шаарынан өткөрүлгөн турнирде 1-чи место, андан сырткары Алматы шаарында эл аралык турнирде 1-чи местону алып келди. Андан кийин Каримова Ясмина, бул менин биринчи келген окуучум. Бул окуучум дагы аракет аябай жакшы. Бишкек шаарында өткөрүлгөн турнирде 1-чи место, 2-чи местонун ээлери. Андан кийин Эриков Рамзан, бул деле окуучум ошо кичинекей кезинен бери келет, 2 жыл болуп калды машыкканына. Бул деле ошо Бишкек шаарынан 1-чи место, Каракол шаарынан, Ош областынан, ошо дегеле бүт региондордо кайсы жерде турнир болбосун барып катышып, жакшы ийгиликтер жаратып келатабыз. Бул жерде турган бул кубок, биз ошо жакында эле Алматы шаарына эл аралык турнирге барып келдик. Ошол жерде биздин ошол
Бишкек шаарында Ала Тоо айылынан алып барган окуучуларым 7 окуучунун биринчи эмеси болуп келди. Азаматсыздар. Ошонун себебинен биз командалык оюн боюнча 3-чү эместе болуп келдик. Азаматсыз. Ошентип жакшы ийгиликтер жаратып келатабыз. Буюрса жакын күндөрдө Ысык Көл областында турнир бар, чоң турнир, эл аралык турнир. Ошого азыр даярданып жаткан учурубуз. Азаматсыздар. Чынында эле кичинекей суу тамчылары бул океанды түзөт дейт да. Ал эми сиздердин азыркы мына ушул кезиңиздерден баштап келе жаткан ийгилигиңиздер бул келечекте чоң ийгиликтердин алгачкы тепкичтеринде баратасыздар. Бул келечектүү чындыгында эле таэквондо бул спорттун олимпиадалык түрүндө бар спорт менен машыгып келе жатат экенсиздер. Кубанычтасыздарбы бул үчүн? Чындыгында аябай кубанычтасыздар, Жер кыдырып, жакында эле мына көлгө, эл аралык турнирге баруунун астында турат экенсиздер. Дагы бир жолу азаматсыздар деп айтат элем. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай балдарды кай жака беребиз, эс алуу учурунда эмне менен алек кылсак экен деп ойлонуп жаткан болсоңуздар, балдарды эч ойлонбостон спорттун мына ушул таэквондо түрүнө берүүгө биз дагы сиздерди чакырат элек. Ал эми агайы Баткендин баласы. Баткен бул чындыгында кооз жер, мына ушундай жердин уулу. Айтып берсеңиз, Баткенден баштадыңызбы же Бишкектен баштадыңызбы? Бул жерде негизи башынан айта кетсем, Баткенде мектеп анда окуп жүргөн кезде спорттун ар кайсы түрүнө барып көрдүм. Бокс түрүнө, барбага, да башка спортторго барып көрдүм. Ал жакта ошо тренердин аракети жоктугунанбы или менин кызыгуунун жоктугунанбы ал спорттон мен результат көрсөтө албадым да. Андан кийин 2012-жылы ошо Баткен областына биздин ошо мастер Гуанжаним Джон Ли Кендо, өзүмдүн тренерим Хакимов Пуньят агай ошого биргеликте ошо Баткенге таэквондону алып келет. Ошол жерде анан балдар ошо кызыгып бара баштайт. Ошол жерде менин досум Абдугапаров Абдыбек ошо биринчилерден болуп таэквондого келет. Анан аны көрүп ошо мен да кызыгуум пайда болуп, анын артынан мен да таэквондого келем. Ошентип Баткен областында башталып калган, Баткен шаарында. Андан кийин окууну бүткөндөн кийин ошо Бишкек шаарына студент болуп келем. Студент болуп келип, бул жакта ошо тренировканы улантып, 2 жылдай тренировка кылгандан кийин сунуш түшөт. Тренер болуп иштейсиңерби? Анан биринчи ошол Түрк лицей Сейтек Туңгуч мектебинде жардамчы болуп иштеп баштайм. Андан кийин ошол Бишкек шаарында Ала Тоо айылында жаңы зал ачабыз. Ал жерде ошентип азыркы учурда өзүм тренер болуп иштеп, жеке иш алып барып, жеке иш алып барып, ушул окуучуларды тарбиялап чыгардым. Буюрса, бул сиздин хоббиңиз? Бул менин хоббим, негизи. Сүйүүңүз? Ооба, кызыгуум ушул спорт, аябай спорттун бардык түрүнө кызыгам. Бул ушул таэквондо олимпиадалык оюндардын катарына кирген спорт болгондуктан өзүбүз деле өз кезинде аракет кылганбыз, бирок убакыт көрсөтүп Олимпиада, Азия оюндарына чыга албай калганбыз. Ошол менин каалоомду вот окуучуларымдан көргүм келет. Ошол окуучуларымды аракет кылып, ошо Азия оюндары, дүйнө оюндары, Олимпиада оюндарынан көргүм келет. Мен бул окуучуларыма ишенем. Азыркы күндө жакшы ийгиликтер жаратып келатат. Ошол буюрса келечектеги чемпиондор, Кореянын улуттук спорту болуп эсептелген таэквондо бул бут менен күчү менен тебүү дегенди түшүндүрөт, Сиздер тебишип мындай чыгасыздар. Чынында, оор эмеспи? Жеңил элеби? Кыйынбы, кыйын эмеспи? Келиңиз айтыңызчы, бир кыйынчылыгы, анан жеңилби, оорбу айтып бериңизчи. Оорбу же жеңилби? Башынан келгенде бирке көнбөйсүңөр, растяжкаңар жок болсо кыйналасыңар. Бирок 1-2 айдан кийин көнгөндөн кийин жеңил эле болуп калат. Бирок анын жеңил болгондо уже кызык болбой калат. Анан өзүңө дополнительно дагы өзүңдү кыйнайсың, тренировка кыласың, турнирлер болот, ошолорго даярданасың. Ушинтип өзүңдүн күчүңдү еще көбөйтөсүң да. Азаматсыз. Негизи эле башында келгенде эмнесинен ушунчалык кыйналдыңыз? Кетип калгыңыз келди беле? Башында эң биринчи болуп мен келгем, сиңдим таштап салды. Башында ойлоп аткам, биринчи тренировкадан кийин бүтү
кыйын экен болду келбейм деп. Бирок өзүм аракетчил адаммын. Бир нерсени баштасам аягына чейин жеткирем. Ошондуктан мен аягына чейин жеткирем деп ойлойм. Өзүмө ишенем. Ардактуу теле көрүүчүлөр, келген СМСтерге көңүлүңүздөрдү буралы. Бизге саламатсыздарбы 5-канал Кутман Таңар менен бүгүн уулумдун туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы. 7 жашка чыгып жатат. Уулума кааларым узун өмүр, ден соолук, ата-энесин, бир туугандарын сыйлаган балдардан болсун дейт. Албетте бардык өздүк майрам ээлерин чын жүрөктөн куттуктайбыз. Саламатсыздарбы, мен Жалал Абадтан болом. Курбу кызым Рахатайдын бүгүн 40 жаш туулган күнү менен куттуктап койгулачы. Суранам, сиздерден жакшы чыгарма тап коюңуздарчы. Рахмат деген экен. Албетте алдыңкы мүнөттөрдө сонун ыр программалар бар бизде. Эч жакка алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Саламатсыздарбы? Мен Кадамжай районунда жашап жаткан Аламбек кызы Турдукан сиңдимдин бүгүнкү өздүк майрамы менен куттуктаймын деп эжеси Нургүл Москвадан жазган экен. Албетте бардык өздүк майрам ээлерин биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Келечеги кең болсун, таланттары ташкындай берсин. Азамат экен деген дагы сонун пикирлерди калтырып жатасыздар. Сиздерге ыраазычылык. Ардактуу теле көрүүчүлөр, чындыгында эле мына ушул экран алдында турган СМСтерге суроолоруңуздар болсо, кандайдыр бир кызыгууңуздар болсо, кайрылсаңыздар болот. Биз түздөн түз мына ушул жердеги тренер агайы жана биздин келечек ээлеринен сиздерге бардык жоопторду алып берүүгө даярбыз. Ал эми кийинки суроо. Кыздар, силер негизи эле баягы саяпкер таптайт дейт. Спортчулар бул өздөрүнү турнир астында кантип таптайт, кантип даярданасыңар? Окей. Кантип даярданасыңар? Турнир астында суу ичкенге болобу? Чуркаганга болобу? Кандай эрежелерди сактайсыңар? Суу ичкенге болот, чуркаса болот, разминка жасайбыз, растяжка. Спарринг, полконтакт иштейбиз. Ошо, главное воду көп ичпеш керек да. Көп ичип салбаш керек, э? Да, анан газ ичпеш керек. Газированные напитки нельзя пить перед соревнованием. Азаматсыңар. Мына ушул жерден айтып жатат, бизге ушул таэквондо түрүнү кененирээк айтып, анан номерин дагы берип койсоңуздар деп айтып жатат. Сиз дагы бир ирет кайрылып, анан номериңизди да айта кетсеңиз. Таэквондо бул Кореянын улуттук оюну. Бул жерде таэквондо түндүк түштүк Корея болуп экиге бөлүнөт. Алар деле таэквондонун деле эки түрү бар. ITF жана VTF болуп. ВТ түрү боюнча биз азыркы учурда машыгып келатабыз. Биздин ошол Дарек Бишкек шаарында Каражыгач айыл өкмөтү, Алатоо айылы ошол жактан ушул балдар машыгып келет. Андан сырткары Сарыжон айылы бар. Ал жакта дагы балдарыбыз машыгып келет. Анан бул Бишкек шаарында аябай көп бул таэквондо ВТ түрү. Ар бир район болобу, кичи район болобу, айыл аймак болобу, ошо бардык жерлерге кеңири тараган бул таэквондо. Жашаган жериңизге жакын жерге кайрылып, ошол жерден таап, ошол жерден балдарыңыздарды берип машыктырса болот. Албетте. Ал эми номериңиздерди да сурагандар абдан көп болуп жатат. Сиздер номериңиздерди бул жерде биздин ошол Instagram аккаунтубуз бар, Taekwondo Алатоо деген. Ошол жакка кирип, ошо биздин ийгиликтерибизди көрүп, ошол жакка кайрылса болот. Анан номерим 0773 24 07 98 номери, ошол менин номерим. Ошол номерге байланышып келсеңиздер болот. Албетте бул номерди мен ар бир жазып жаткан көрүүчүлөргө сөзсүз сиздерге жооп катары номерди кайтарып беремин деп сөз берейин. Ал эми кийинки СМСти дагы окууга. Мен айттым го эфирге чейин дейт. Чындыгында эле сонун эфир болуп жатат. Кутман Таң 5-канал, таэквондисттер малатсы, ийгилик дайым биринчилерден болгула. Биздин Арген агай эң мыкты тренер дейт. Албетте сиз мындай 2 жылдан бери балдарды өстүрүп келе жатасыздар да. 2 жылда канча бала келген болсо, ошонун ата-энеси, бир туугандары сиз алар менен тыгыз байланышта болсоңуз керек албетте. Мына сиз мен ойлойм бул жаатта бир гана балдарды тарбиялоо менен эле бирге балдарды гана тарбиялоо эмес, ата-эне бир канча элдер менен дагы таанышуу, кеңири чөйрөм, аура дегендей
мен силерге чындыгында эмне кең келечек гана каалап турам. Силерди мен агайыңар айткандай өлкөнүн бир мыкты чебери катары, мыкты спортчусу катары Азия оюндарынан көргүм келип жатат. Силердин максатыңар да ушундай да турабы? Кандай максатыңар? Ар бир эрте таңда негизи каалаган тилектер сөзсүз орундалат деп айтат. Силердин келечектеги кыялыңар, анан максатыңар жөнүндө да айткачы. Кел Азалия, сенден баштайбыз. Келечекте ким болгуң келет? Каттуу айтчы бир. Коркпой айтыр. Ким болгуң келет келечекте? Келечекте таэквондочу болгон. Таэквондонун мыкты чемпионкасы болгуң келет. Башка спортторду жаман көрдүм. Азаматсың. Башка спорттун түрүн жаман көрөм. Мен бир гана таэквондону сүйөм. Бул деген чындыгында өзүнүн ишинин мыкты адамы гана айта алат бул сөздү. Келиңиз. Кандай максаттар, кандай тилектер, кандай кыялдар болуп жатат? Менин кыялым деген катуураак, жакыныраак. Мен бизнесмен болгум келет. Чоңорду. Таэквондону аябай жакшы көрөм. Дагы? Чемпион болгум келет. Чорный пояс 9-данга жетким келет. Ой, Азаматсың, кол чабалар сага. Келиңиз, сиз айтып көрүңүзчү. Мен келечекте машыгуучу болгум келет. Машыктыруучу болгуңуз келет, Таэквондо вид спорт менен ошо. Азаматсың, баарыңардын бир кыялыңар. Мен болсо быйыл бүтүрүүчү болуп атам, 11-класстын. Анан азыркы максатым окууну жакшы бүтүрүп, жакшы окуу жайга тапшырып, бирок ошол менен таэквондо менен деле жолум улана берсин деп максатым бар да. Таэквондо менен дагы чогуу кетишим керек, Эмки жылда буюрса Киргизияга катышам. Азаматсың. Дүйнөлүк чемпион болгум келет. Эң сонун. Арген агайдын окуучу болгум келет. Арген агайдын гана окуучусу болгуңуз келет. Эң сонун. Мен тренировканы эч качан таштабайм. Ой, Азамат, мына жаштардын тилеги. Биринчиден кара пояска жетиш керек. Ошондон кийин жол ачылат. Ошондон кийин мыкты эң кең жолдор ошондо ачылат экен, Негизи эле эмгек баардыгына падыша дейт. Ал бир күн барып алтын аяктан суу ичирет дейт да Арген агай. Мына бүгүнкү сиздин эмгегиңиз буюрса канча жылдан кийин бир чоң масштабтуу түрдө көрөмүн деп кыял коюп турасыз. Бул жерде азыр бул окуучуларым 2 жылдан бери машыгып келатышат. Буюрса Каракорго жеткенге 2 шаг калды. Буюрса 2 шагдан кийин Каракордун ээси болгондон кийин биз республикалык деңгээлдеги турнирлерге чыгып баштайбыз да. Ал жерге чыккандан кийин ошол жактан результат көрсөтүп биринчи месте алсак, бизде ошол Кыргызстан атынан Азия оюндарына, дүйнөлүк оюндарга бизге жол ачылат. Ошол жактардан результат көрсөтүп, эң негизги максатыбыз биздин ошо Олимпиада чемпиону болуу да. Баратасыздар. Буюрса аз калыптыр, 2 шагдан кийин эле сиздер Каракордун ээси экенсиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, астында мына ушул программанын астында сиздерге таэквондо боюнча репортаж кеткен. Сиздер ошону көргөн болсоңуздар, ал кайсыл, бул эмне деп таң калып жаткан болсоңуздар, мына ушул Түштүк Кореянын Турайтып жатам, Түштүк Кореянын улуттук оюну, спорт оюну болгон таэквондонун биз репортажын көрдүк. Чындыгында эле сиздердин ал каалооңуздар, сиздердин тандооңуздар, сиздер эгер балаңызды кайда беремин, кайсыл спорттун түрүнө беремин деп ойлонуп жаткан болсоңуздар, эч ойлонбостон таэквондонун түрүнө келсеңиздер болот. Анткени ал олимпиадалык оюндун түрүнө кирет. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге кайрадан келген смстерге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Саламатсыздарбы, 5-канал, мен кичинекей Азалияга ийгилик каалаймын. Айсулуу Тундыбековадай болгон кыз болсун. Акталаадан таэжеси Чынара. Чынара эжекең сага абдан чоң салам айтып жатат. Сен да салам айтып койсоң болот учурдан пайдаланып. Салам. Чынара эже. Чынара эже, рахмат сизге. Мен сизди жакшы көрөм, Биз бардык мына ушул менин
Мен менен чогуу тренировка кылып жүргөн бардык балдардын атынан сиздерге ысык салам деп койсоңуз болот, Ал эми дагы кийинки СМС бар экен. Саламатсыздарбы? Эң кичинекей кызыңыз молодец экен, медали көп экен дейт. Ар бир медалды сен биринчи орунду алдың беле? Экөөнү алгам. Бул жакта 7 медалдар. Азаматсың, 7 медалың бар, Экөө биринчи орун. Экөө биринчи орун, бир эле экинчи орун бар. Ама 4-тө 3-чү орунда. Ой, Азаматсыңар, келгиле ушул кичинекейге кол чаап коелучу, Азамат. Башка спорттун түрүн жаман көрөм, мен бир гана тайквондону жакшы көрөм деп айткан, Азаматсыз. Ал эми Арген, сиз кичинекейиңиз Баткенге дагы мына ушундай турнирлерди өткөрүү же болбосо жакшы бир зал ачуу кыялыңыз барбы? Бизди Баткендик көрөрмандарыбыз дагы биз жака келет бекен деген ойдо карап турушса керек. Бул жерде тэквондо бул Баткен областында, Ош областында, Кысыкөл областында, Бишкекте, шаар бир областта тэквондо бар негизи. Ушу биздин Баткен областында, Лейлик районунда, Баткен областында, ошо Баткен шаарында өзүмдүн тренерим Хакимов Пунят агай. Ошол балдарды машыктырып келет. Мен негизги азыркы планым Бишкек шаарында ошол окуучуларымды тарбиялап келатам. Ошол окуучуларымдан жакшы результат көрсөтөт деген ишеничим бар. Негизги максатым ошол окуучуларымды Олимпиада оюнуна чыгарыш. Максатым ошол. Максатыңыз ошол. Ошол окуучуларымдын гана ийгиликтерин көрүү. Демек, бир багытта, бир жерден гана көрүүнүн аракетинде баратыптырсыз, Жаштарга кааларым үчүн ден соолук. Кыргызстандын астыңкы чыгаан чемпиону болуп жүрө бергиле. Азалия кызыбыз да жакшы окуйт мектепте дейт. Мектептеги эже агайларынан дагы СМС билдирүүлөр келип баштады. Азалия, мектепте чынында жакшы окуйсуңбу? Ооба, 5ке окуйм. 5ке окуймун. Азамат экенсиздер. Кийинки СМС билдирүүлөр дагы абдан көп, чынында баарын окуп отурууга убакыт жок. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кандай суроолор бар болсо, кандай кызыгуулар бар болсо, дагы бир ирет кайрылып жазсаңыздар болот. Эми сиздерге суроо. Сиздер тайквондодон биринчи орунду алып келген учурда үйдө кандай сезимдер болду эле? Аруке. Үйдө бары куттуктаган, радовались, ийгилик каалаган. Ал эми классташтар болсо? Классташтарга неме көп деле билбейт, ташта я много выигрываю. Сюрприз да болот. Бул жерде Арукенин ата-энеси, бул жерде Аруке биринчи месте болсо, папа мамама айтпаңыз. Мен өзүм барып билдирем. Мен чыдабай айтып коем. Биринчи месте болду. Анан Алматыдан келгенде вот үйдө жакшы сюрприз менен тосуп алышты. Ушундай. Азамат экенсиң, А сиздердечи? Мектепте кандай, үйдө кандай, ушундай бир эмоцияңыз менен айтсаңыз? Мектепте мен абдан жакшы окуйм деп айта албайм. Бирок 9-класска чейин 5 менен окугам, 10-11 класс бизге кыйналып калгам. Азыр акыркы 2 ай болсо ОРТ, анан дагы гос экзамендер болуп, биртке вакытым көп деле бөлө албай калгам тренировкага. И ошол үчүн көптөгөн турнирлерди деле катыша албай калгам. Бирок азыр окууга тапшыргандан кийин ойлойм, көптөгөн турнирлерге катышам деп аракет кылам. Азаматсыз. Кайра эле окуу менен биргеликте мына ушул спорттун түрүн алып кетүүгө чын дилгир болуп турган биздин келечек ээлерибизди көрүп турасыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми СМС билдирүүлөр абдан көп чынында. Саламатсызбы, агайыны жана балдарга ийгилик, Кыргызстандын желегин желбиреткиле дейт. Тайквондисттер ойлогон ой максатыңар ишке ашып, Арген агайдын мыкты окуучулары болуп, Олимпиада чемпиондору болушуңарга тилектешмин. Арукенин мамасы жазыптыр экен. Аруке молодец, дайым биринчи болуп жүрө бер дейт. Кыргызстандын жаркын келечеги биздин Азалия. Эжеси Самарадан салам, Аргенге рахмат дейт. Мен дагы баламды берем, болобу, жашы 7-де дейт. Мына ушул суроону дагы айтып кетпесек болбойт. Бул тайквондого канча жаштан келсе, анан канча жашка чейин келсе болот? Бул
Taekwondo спорту гимнастикага жакын спорт. Көбүнчө ошо кичинекейлер келет, кичинекей кезинен. Чектөө жок бизде жашы мынчага чейин деген. Чоңдор деле келип, ошо ден соолук үчүн машыгып кетсе болот. Ошо кичинекей кезинен 5 жаштан жогорулар келишет бизге. Азыркы учурда ошо эң кичинекей окуучум 5 жашта. Сары курдун ээси. Демек экинчи тепкичте сары. Ооба, экинчи тепкичте. Андан сырткары ошол бул негизи эле кайсы гана спорт болбосун, жаш кезинен берген жакшы. Бул спорт, бул ден соолук булагы. Ден соолук үчүн болот. Кайсы гана спорт болбосун. Жөнөкөй эле эртең менен чуркап койсо деле бул спорттун түрүнө кирет. Ден соолук үчүн пайда. Ар кандай оору сыркоолордон алыс болот, организм күчтүү болот. Жана ушундай эле вот кайсыл гана спорттун түрүгө катышпасын, бул өзү үчүн результат көрсөтүш үчүн турнирлерге катышы керек. Турнирлерге катышып, өзү үчүн стимул, биз үчүн, айыл үчүн, мектеп үчүн, ата-энелер үчүн, Кыргызстан үчүн бул сыймык десем болот. Ошентип спорт ушундай тепкич менен кете берет. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бул спорттун түрүнө сиздер 5 жаштан балаңызды алып келсеңиз болот экен. Анткени агайдын эң кичине баласы 5 жашта деп айтылып жатат. Келиңиздер ардактуу теле көрүүчүлөр, эч жакка алыстабай 5 канал менен бирге болуу менен биргеликте уул кызыңызды жайкы каникулда кайсыл жакка алып барамын, кайсыл багыт менен кетсе балам деп ойлонуп жаткан болсоңуздар, мына ушул таэквондонун ВТФ түрү менен машыккан залдарга барып балаңызды берсеңиз болот. Анткени бул олимпиадалык оюндун түрүнө кирет ардактуу теле көрүүчүлөр. Балдардын көзүндө келечектин мыкты спортчусу болуунун кыялы турат. Биз буларга жалаң гана ак жолду, кең келечекти гана каалайбыз. Силер агайдан бул спорттун түрү менен эле эмес, андан башка дагы эмнени үйрөнө алдыңар? Анткени мына 2 жылдан бери агай менен чогуу жүрүп атат экенсиңер, балким силерди урушкан учуру болот. Балким силерди ойноткон учуру болот, Кайсыл учурун көбүрөөк айтып бересиздер? Ким айтып берет? Келгиле. Урушабы агай? Агай көп деле урушпайт. Можно сказать, что это вообще урушпайт дейм. Укпаса урушат. Бирок жакшы бар. Укпай калган учурда каттуу эле урушат, Каттуу урушпайт. Каттуу урушпайт, бирок урушат. Агай бизди таэквондону гана үйрөтпөйт. Агай бизди жашоого деле жол салганды, келечекте кийинки өзүн жашап келген кандай ошибкалары болгон, кандай кылбаш керек, кандай туура жолго түшүш керек, бүт баарын үйрөтөт. Таэквондодон биз болсо көптөгөн досторду таптык. Баарыбыз өлө ынтымактуубуз. Ушинтип келечекте деле аябай ынтымактуу болгубуз келет. Албетте, келечекте деле. Болсо мен сиздердин жакында эле эс алууга барып келгениңиздерди угуп алдым. Кандай барып келдиңиздер эс алууга? Форманы кийип бардыңыздарбы? Жок. Жөн эле барып эс алып келдиңиздер. Албетте. Бул дагы болсо ички биримдиктин ынтымактын белгиси катары белгиленет. Агайыңыздар менен сыймыктанып, жакшы жашоодо, кең келечекте ар дайым жакшы, мыкты турнирлердин эң алдыңкы гана окуучулары болуп жүрө бергиле деген жакшы тилектерди айтабыз. Ал эми кийинки дагы СМС билдирүүлөр бар экен. Саламатсыздарбы? 5 канал, мен сиздерге абдан чоң ийгиликтерди каалаймын. Мыкты балдар экен, мыкты спорттун түрү дейт. Биз дагы бул спорттун түрүн абдан колдойбуз, силерге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Силерге мына ушундай азыркы мына жаш убагыңардан баштап эле мына ушундай ийгиликтер, мына ушундай аруу каалоо тилектер силерди мыкты жактарга жетелейт. Анткени кыргыздар бата менен көгөргөн элбиз. Мына ушундай элдин алкышы, ата-энелердин каалоо тилеги, агайдын ички сезиминдеги эң биринчи кыялы силердин ушул мыкты эр азамат жигиттерден болуусу, силердин ушулардын каалоо тилектери аркылуу силер албетте мыкты чемпион болосуңар. Ишенебиз? Буйруса. Ал эми агай айтсаңыз, балдарды сиз кантип тандап аласыз? Бул жерде негизи айыл жерге салатуу. Ар бир бала ошо өзүнүн кызыгуусу менен келет. Кээ бирки ата-энелер ошол
кичинекей кезинен бала түшүнбөйт да кайсыл спортты тандасам экен, кайсыл спортко барсам экен деген учурларда вот ата энеси алып келет. Биз менен ошо баары чогулуп машыгуу кылабыз. Анан ошол жерде ким аракет кылат, ким аракети күчтүү, ким жалкоо, ошо баары мага көрүнөт. Ал жерде ошол жерден ошо шыктууларды карап, ошолорду ошо турнирге алып чыгып, булар бир медаль алып келсе, баягы кызыкпай аткан окуучу анда да уже кызыгуу пайда болот да. Значит, бул медаль алып атат, мен да алышым керек деп бири-биринин артынан келип, вот ошентип чемпион болот. Анан главное ошо аракет да. Көп окуучулар ошол. Азаматсыздар. Анда биз сиздерге жакшы жол, келечектүү кенен жашоо каалоо менен биргеликте сиздер менен коштошо турган дагы учур келип калыптыр. Эл менен кеңири сүйлөшүп алууга эркин микрофон берели сизге. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга ошол спорттун балдарыңыздарды ошол кайсыл гана спортко беришиңиздерди каалайт элем. Бул спорт бул көп нерседен, жаман нерселерден алыстатат. Жана ошондой эле тэквондо спорту бул культурное боевое искусство, аябай маданияттуу спорт. Ошол себептен тэквондого да келип машыкса болот. Анан окуучуларымдын ошол ар бир ата энесине чоң ыраазычылык айта кетем, ошо эфирден пайдаланып. Ошо мага ишенип, кайсыл жакта турнир болбосун ошо жиберип, андан сырткары ошол өзүмдүн ата энеме дагы чоң ыраазычылык билдирем. Ошо менин ишимди колдоп, дайым ошо акыл насаатын айтып келаткан ошо ата энеме, тааныштарыма, досторума баарына чоң ыраазычылык билдирем. Буюрса, ошо сиздердин ишеничиңиздерди актайбыз деген аракетте жүрөбүз. Албетте, сиздерге чоң рахмат. Келип мына ушундай кызыктуу маек куруп, сиздер менен тең курактуу болгон балдарга туура жана жакшы багытты көрсөтүп кеткениңиздер үчүн. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин кийинки саатыбызды, кийинки конокторубузду чакырып алабыз. Ал эми азыркы учурда биз сиздер менен коштошобуз. Рахмат, сиздер чакырганыңыздарга. Чоң рахмат.